Эгерде сиз компьютерде такыр түшүнбөсөңүз, интернеттеги курт вирусу орусча айтканда черви деген сөздү угуп келсеңиз керек. Биринчилерден болуп бул программалык вирусту Роберт Теппен Моррис 1988 жылдын 2 ноябрында Америка интернетине жайылткан. Анын кесепетинен АКШда 6000ден ашуун компьютерлер бузулуп, көп жумуштар токтоп калган. Морристин айтымында ал атайын эксперименталдуу түрдө Америкадагы дүйнөлүк желенин кеңдигин билүү максатында таратканын айткан. Бирок бул вирус өтө күчтүү болгондуктан андан арылуу үчүн мамлекетке кымбатка туруп, Роберт Теппен Морристен кылган шалаакылык иши үчүн деп 3 жылга эркинен ажыратышкан. Азыркы күндө Моррис Гарвард окуу жайында профессор болуп иштеп жүрөт. Анын программалык камсыздоо багытында аябай көп иштерди жасап, компьютерди бузбай, тескерисинче кантип сактап калуу керектигин студенттерге үйрөтүп келет. 2002-жылы Америкада чоң хаккердик чабуул жасалган. Жыйынтыгында АКШнын асман куралдуу күчтөрү жана башка мамлекеттик органдар зыян чеккен. Бул нерселердин баарын Бенджамин Сатарк жана Роберт Литтл аттуу 2 дос тарабынан жасалган. Алардын айтымдарында мамлекеттик мекемелерге болгон чабуулу жөн гана кемчилдигин көрсөтүп берип, мекенине жардам берейин деген максатты көздөшкөн. Бирок 2006-жылы 2 дос күнөөлүү деп табылып, Старк 2 жыл эркинен ажыратылса, Литтл болсо 4 ай сыноо мөөнөтү менен жазаланган. 2007-жылы Эстонияда бир заматта интернет такыр өчүп калган. Бул интернетке байланган кичинекей мамлекет Орусияны күнөөлөп чыккан. Анткени ошол учурда Эстонияда Союзда тургузулган эстеликтерди бузуу иши жүрүп жаткан. Кибер чабуул жасагандар мамлекеттин баардык компьютерлерине кирүүгө мүмкүнчүлүк алып, алардын серверлерин бузушуп, өлкөдө банкоматтар, веб баракчалар жана башка органдарды таптакыр токтотуп салган. Хакерди табуу үчүн Эстониянын атайын кызматына бир канча жума талап кылынган. Көрсө бул ызычууга Дмитрий Галушкевич аттуу 20 жаштагы бала күнөөлүү болуп чыккан. Бул хакердик чабуулду Дмитрий өзү жасаганбы же шериктери бар беле деген суроого жооп таба алган эмес. Жыйынтыкта Галушкевич 17500 кронго, кыргыз акчасына эсептегенде 50 000 сомдун тегерегиндеги айып пулга жыгылган. Американын коргоо министрлигинин Пентагон штабына 1983-жылы 20 жаштагы Кевин Митник аттуу студент тарабынан кол салуу болгон. Ал эң жөнөкөй 2 мегагерц өлчөмүндөгү компьютердин жардамы менен интернеттен мурда чыккан ARPANET байланыш тобуна кирип, Пентагондун компьютерлерин бузган. Бирок Пентагондун коргоо кызматкерлери аны дароо эле таап, балдар колониясына жиберген. 1994-жылы орусиялык хакер Владимир Левин Citibank деп аталган банктан өзүнүн АКШдагы, Финляндиядагы, Израилдеги, Германия жана Нидерландыдагы банктык эсептерине $10 миллион акчаны которуп алган. Ал уурдалган акчанын көп пайызын Citibank тарабынан тоңдурулган. Бирок акчанын $400 000 дайынсыз боюнча калып кеткен. Башкача айтканда, кайтара алышкан эмес. Арадан көп өтпөй Левинди укук коргоо кызматкерлери Орусиядан кармап, АКШга экстрадациялашат жана ал 3 жылга эркинен ажыратылган. Эми 15 жаштагы хакер Джонатан Джеймс бир канча ишканалардын ички виртуалдык жумуштарына баш багып, тоскоолдук жараткан. Ошентип жаш хакер кылган ишине кызыгып кетип, NASA компаниясынын компьютерлерине кирип, 3000ден ашуун жашыруун маалыматтарды камтыган каттарды ачып салган. Андан сырткары NASAдагы ракеталарды учуруу үчүн колдонулуучу программалык камсыздоолорду уурдап кеткен. Ошол замат полиция Джеймстин изин суутпай кармап алышат. Бирок анын жашы жетпегендиктен бошотуп жиберүүгө аргасыз болушкан. Эң кызык хакердик чабуул 2001-жылы болгон. Анда британиялык Гери Маккинон Американын коргоо министрлиги менен NASA компаниясына чабуул жасап, көптөгөн жашыруун маалыматтарды өчүрүп салган деп күнөөлөнөт. Маккинондун айтымында ал жашыруун каттарда белгисиз учуучу аппараттар жөнүндө, башкача айтканда НЛО тууралуу маалыматтар көрсөтүлгөн. Андан сырткары NASAнын ишине тоскоолдук жаратып, компаниянын бир күндүк жумушун токтотуп салган.